Коронавирус илдети менен сырколуп калган облус тургундары дарыгерлердин көзөмөлүндө болушууда. Статистикалык маалыматтарга токтолсок, облус аймагында жугуштуу коронавирус илдети менен бүгүнкү күнгө 3 адам катталган. Алардын ичинен 2 Каракол шаарында катталса, бирөө Балыкчы шаарында катталган. Коронавирус оорусу башталгандан баштап Ысык-Көл областы боюнча 14.286 учур катталды. Бул жалпы республика боюнча алганда 6 жана 9% түзөт. Бүгүнкү күндө абал туруктуу, бирок анысына карабастан учурлар катталууда. Сентябрдын бүгүнкү күнүнө карата 3 учур катталды Ысык-Көл облусу боюнча. Анын ичинен 2 Каракол шаарынын тургуну, бирөө Балыкчы шаарынын тургуну. Бул катталган учурлардын баарынын акыбалдары жакшы, бирок булар госпитализацияланып, то есть ооруканага жаткырылып, дарыланып чыгышты. Дарыгерлер илдетти алдын алуу жолу катары эмдөөдөн өтүүнү айтып келишет. Бүгүнкү күндө облус аймагында да аталган илдетке каршы эмдөө иштери жүргүзүлүп келет. Bir күндө облус боюнча 59 адам эмдөөдөн өтсө, алардын ичинен Каракол шаарынан 7, Ак Суу районунан 8, Түптөн 4, Ысык-Көл районунан 29, Тоң районунан 1, Балыкчы шаарынан 6 адам. Азыркы учурда биринчи дозаны 84% жаран алды. Бул Ысык-Көл областы боюнча. Ал эми экинчи доза боюнча 71% жарандар эмдөө алышты. Үчүнчү доза боюнча, бул бустердик доза боюнча жарандардын алган саны эң эле аз, 20% түзөт. Ал эми Каракол шаары боюнча биз биринчи дозаны 67% алдык, экинчи доза 49%. Ал эми үчүнчү бустердик доза болсо эң эле аз. Эмдөө жүргүзүүдө алгач адамдын ден соолугу тыкыр көзөмөлдөнүп, андан соң гана эмделет. Медицина кызматкерлеринин айтуусунда, учурда чет жерге чыккан жарандар гана илдетке каршы эмдөөдөн өтүп жатышат. Андыктан ак халатчандар тургундарды эмдөөдөн өтүүгө чакырышууда. Биздин Ысык-Көл облусунун Каракол өзгөчө Каракол шаарынын тургундарына кайрылат элем. Келип эмдөөдөн өткүлө, жеке эле чет өлкөгө чыкканга эмес, өздөрүнүн ден соолугу үчүн эмдөөдөн өтүп кетсе абдан жакшы болот эле. Себеби биз 84% деп 71% деп атпайбыз. Бул деген биз деген коллективдүү иммунитет бөлүнүп чыкты да. Ошондуктан менин жекече оюм быйыл июлда көтөрүлдү бир аз, августта көтөрүлдү, бирок 2020 жылга караганда өлүмдөр азыраак болду, жана ошондой эле көп оорулар катталган жок да. Ошондуктан биз коллективдүү иммунитет түзүш үчүн биз дагы эмдөөдөн биздин жарандар өтүп кетсе жакшы болот эле. Мен ошого чакырат элем биздин жарандар. Белгилей кетсек, сентябрь айына карата алынган маалыматтар боюнча облуста эпидемиологиялык абал туруктуу. Бүгүнкү күндө эмдөөдө Sinopharm жана Pfizer вакциналары колдонулууда. Мерим Усубакунова, Нурлан Чөйбеков, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан.